وعن علي رضي الله عنه أن من نعيم الدنيا يكفيك الإسلام نعمة وأن من الشغل يكفيك الطاعات شغلا وأن من العبرة يكفيك الموت عبرة. Ali разиаллаху анху мындай дейді: Дүниедегі бұл жашоодогу, бұл дүниедегі жақшылықтардан ең жақшысы сага ең бір жетишерлиги жақшылық деп нени билебиз десе, бұл дүниеде ең жақшылық бұл ислам дейді. Демек, мұсылман болуштук, момун болуштук, Аллах Тааланын барлығына, бирлигине ишеништик. Бұл дүниедегі бизге берилген ең бір чоң жақшылық болуп эсептелет. Анткени биздин бұл исламды кабылдаштыгыбыз, мұсылман болуштугубуз, момун болуштугубуз, Аллах Таалага иман келтириштигибиз биздин эртеңки акыреттеги жашообузду, түбөлүктүү жашообузду чечип кое турган нерсе. Эгерде иманың жоқ бола турган болсо, сен түбөлүк тозокто болосуң, иманың бар бола турган болсо, демек сен түбөлүктүү бейиште болосуң. Демек, бул дүнүйөдө бизге берилген эң чоң бир байлык, жакшылык бул ислам, бизде мусулман болуштугубуз, иманыбыздын бар болуштугу. Башка байлык болсун, бийлик болсун, башка бир нерселер болсун, булардын бардыгы убактынчалык болуп атат. Биз менен алар чогулуп кетпей турган нерсе да. Биз менен өлгөнүбүздөн кийин биз менен кете турган нерсе иманыбыз, кылган жакшы амалдарыбыз кетет. Калган бардык нерсеси калат. Биз өлдүкпү, биздин байлыгыбыз бөлүнүп бүттү. Өлүшүбүз менен бөлүнөт да. Бийлигиң пенсияга чыгыш менен ажырайсың. Мансабың дагы өзүнүн учуру келгенде жок болот. Сенин бий болушуң дагы элечи. Эми бүттү, эми сиз бошотуңуз ордуңузду деп кийинки муунга тапшырып бериле турган нерсе да. Демек, жыйынтыктай турган болсок, биз менен чогуу кете турган нерсе эң биринчи жакшылыгыбыз иман, мусулман болуштугубуз, экинчиси кылган жакшы амалдарыбыз. Эми ванна мина шугли якфика таати шугулан. Эми бул дүнүйөдө не менен алектене турган жумуштардын эң жакшысы не десе, бул ибадат кылыш. Аллах Таалага таат ибадат кылыштык. Бул дүнүйөдө жасалган жумуштардын, иштердин эң жакшысы ушул экен да. Туура, жумуш жасап, бала бакыра багып, өзүбүздүн тиричиликти өткөрүшүбүз керек. Бул дагы биздин адалдан табышыбыздын да милдет. Бирок ошол жумуштардын адам алектене турган нерселердин арасынан эң жакшысы бул таат ибадат экен. Намазыңды убагында окуп, орозоңду тутуш, ушул нерселер эң жакшы алектенгенге эң ылайыктуу жумуш ушул болуп атат. Ва анна минал ибрати якфика ал маут ибрatan дейт. Өрнөк аламын, үлгү алайын, мага ким өрнөк болсо экен дей турган болсок, анда сага ошол өлүм ибрат болушу эң жакшы ушул. Сага өрнөк боло турган нерсе өлүм экен да. Биз эгер bir örnek alıp, biröden ülgü alıp, özüңdü bir terbiyalayın desең, ölümdü көбүрөөк эстеш керек да. Себеп ölümdü эстештик бизди көп нерседен кыят да. Өтө эле мисалы дүнүйөгө болгон махабатың, дүнүйө менен алектенип күнү түнү иштеп аткан болсоң дагы, кандайдыр бир жаназага катышканыңда сен өзүңдү башкача сезесиң да. Ошон үчүн бизге бул өлүм эң жакшы бир үлгү болуп атат. Ва кала Джабраил алейхиссалам: "Я Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллам, иш ма ши'та фа иннака майитун." Джабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга айтып атат: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, сен каалаганыңча жаша бул дүнүйөдө. Фа иннака майитун, сен баары бир күн өлөсүң" дейт. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул дүнүйөгө келдик, биздин колубуздагы нерсе эмес. Бул дүнүйөдө биз ушинтип келип калыштыгыбыз, эркек болуп, аял болуп, ушундай учурда, ушундай убакытта келиштигибиз бул биздин ыктыярыбызда эмес. Бирок бул дүнүйөдөн кетиш бул дагы биздин ыктыярыбызда эмес. Мен өлдүм деп биз өлүп ала албайбыз да. Мен бул дүнүйөгө келдим деп келип ала албайбыз. Бирок бул дүнүйөгө келиштиктин өзүнүн тартиби бар, кеткенде тартип жок, урматтуу жамаат.
Бул дүйнөгө келгенде сөзсүз эненин курсагында 9 ай, 9 күндөй өзүнүн мөөнөтү келет. Анан кийин биз бул дүйнөгө келебиз. Бул дүйнөгө төрөлөт адам. Төрөлгөндөн кийинки бул дүйнөдөгү жашоо, анда сен дагы 80 жыл толук жашайсың, анан өлөсүң. Бул дагы 80 жыл жашайт, анан өлөт деген нерсе жок да. Өлүш жагыга келгенде, өлүм жагыга келгенде тартиби жок. Бирөө төрөлгөндөн кийин 1 айдан кийин өлүп атат, бирөө 5 жаш болгондо, бирөө 15 жаш, бирөө 25 жаш, бирөө 30 жаш ушундай болот. Төрөлүүдүн өзүнүн тартиби бар, өзүнүн убакыты, мезгили менен төрөлөсүң, бирок бул дүйнөдөн өлө турган учурунда анын тартиби жок. Өзүнүн учуру келет, рызкың бүтөт, Алла каалаган болот, өлө бересиң. Сен күч кубатка толуп бул үйлөнө элек болчу, семья кура элек болчу деп ата энеси армандай турган учурда дагы адам не болуп калат? Бул дүйнөдөн өлүп кала бериши мүмкүн да. Ошого пайгамбарыбыз айтып атат, сен каалаганыңча жаша, баары бир сен фаиннака майтун, бир күн болбосун сен өлөсүң. Ва ахбиб ман ши'та фаиннака муфарикуху. Сен каалаган адамыңды жакшы көргүн, каалаган адамыңды жактыргын, фаиннака муфарикуху. Сен бир күн ошодон ажырайсың дейт. Бир күн мезгили келсин, учуру келсин, убакыты сааты келгенде сен ошол жакшы көргөн адамыңдан айрыласың да. Бир гана биздин жакшы көргөн Аллах Тааланы махабат кылып, пайгамбарыбызга махабат кылсак, бул деген эми ошо Аллах Тааланын өкүмүн аткарып, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнү көрсөтүп кеткен амалдарын аткара турган болсок, биз андан такыр ажырабайбыз да. Вa'mal ma shi'ta fa innaka mujzan bihi. Сен бул дүйнөдө каалаганыңды жасай бер. Fa innaka ma shi'ta. Wa'mal ma shi'ta. Сен нени кааласаң жасай бергин. Fa innaka mujza bihi. Сен ошол жасаган амалың менен жазаланасың. Биз бул дүйнөдө ибадат менен вактыбызды өткөрүп, ибадат менен өмүрүбүздү өткөрүп, Аллага кулчулук кылып, пайгамбарыбыз сүннөтүн аткарып, вактыбызды өткөрө турган болсок, эртең акыретке барганда ошонун сыйлыгын алабыз. Эгерде биз каалагандай жүрсөк, кааласа арам иштерди жасасын, кааласа уурулук кылсын, кааласа зына кылсын, айырмасы жок, каалаганны өзү жасап атат, бирок ошону менен эртең акыретке барганда сөзсүз ал жазаланат. Бул дүйнөдө, урматтуу жамаат, амал кылыш дүйнөсү да. Каалаганча жасайсың. Мисалы, сиз эртеден кечкече ибадат кылсаңыз, сизди эч ким эч нерсе дебейт. Бирок ошонун сыйлыгы акыретте берилет да. Кээ бирөөлөр эрте менен жумушка баргандай уурулук кылган, азыр чыгып атат. Маршруткада эрте менен эл көп болгондо ал дагы кошулуп чыгат. Жумушу да ал. Ошону менен ал ошол маршруткада уурулук кылат, базарга барып уурулугун кылып ал, ошентип алектенип атат. Кечкече алектенип атат. Анын аз жазасы бериле элек. Бирок эртең акыретке барганда, урматтуу жамаат, акыретке барганда ушундай амал кылыш мүмкүнчүлүгү болбойт. Акыретке барганда бир гана бул дүйнөдө жасаган амалдарыбыздын сыйлыгы гана берилет. Эгерде жакшы амал кылган болсок, иншаллах жакшы сыйлык болот. Эгерде жаман амал кыла турган болсок, анын жазасы бар да. Аллах Таала өзү эсептеши болот. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул дүйнөдөгү тооба кылыштын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар менен гана тооба кылсак, иншаллах Аллах Таалам кабыл кылат. Тооба кылыштын шарты 3 болот. Эгерде сен жасаган күнөө сени менен Аллахтын ортосунда боло турган болсо, сен намаз калтырып койдуң, орозо тутпай койдуң, бирок алардын казасын окуйсуң, бирок ошону менен биргеликте сен тооба кыла турган болсоң, 3 шарты бар да. Бир шарты, сен Аллахтан истигфар сурашың керек. Алладан, Аллахым кечиргин мени деп, өзүң ошо жасаган кемчилдигиңди моюнга алып, Алладан кечиримини сурашың керек. Экинчиси, мен эми ушул ишке кадам койбоймун деп токтолуш керек. Бүттү. Точканы коюш керек. Анан 3-шарты, сен ошол жасаган күнөө ишиңе
арман кылышың керек, өкүнүшүң керек да. Не себептен мен ушул ишке кадам койдум, ушул ишти жасап койдум деп адам өкүнүш керек. Ошол 3 шарт болсо, буну таубатун насуха дейт. Аллах Таала ошол инсандын тобасын кабыл кылат. Эгерде сен тоба кылып, бир ошондой кылдың, кайра дагы күнөө иш жасай турган болсоң, анда сен тобаң кабыл болбойт. Себеби сен жөн эле жалгандан эле тоба кылган болосуң да. Эгерде ошо сен жасаган иш пенде менен пенденин ортосунда боло турган болсо, анда дагы бир шарты кошулуп 4 шарт болуп калат. Мисалы сиз бирөөдү гыйбат кылып койдуңуз, же болбосо акысына алып койгон болсоңуз, анда сизге ошол 4-чүсү болгон шарты кадимкидей эле истигфар сурайсыз, Алладан кечиришини сурайсыз. Жасаган ишиңизге өкүнөсүз, не себептен жасадым, не себептен мен ошонун акысыны жеп койдум деп өкүнөсүз. Анан экинчи ошол ишке барбаймын деп бекем ниет кыласыз. Истигфар, кадам койбоймун, неге жасадым деп өкүнөсүз. 4-чүсү ошол адамдын акысыны беришиңиз керек болот. Ошондо гана тобаңыз кабыл болот. Гыйбат кылган болсоңуз, тууганым мен сизди артыңыздан сүйлөп койдум, акыңызга кирип койдум, кечирип коесуз деп кечирим сурап өзүңүздү мындайча айтканда актап, адалдап алышыңыз керек да. Эгерде ошонун малын алып койгон болсоңуз, анда кайрадан беришиңиз керек. Же болбосо ошодон ыраазычылыкты алып калышыңыз керек. Анткени Аллах Таала пенде менен пенденин ортосундагы мамилеге аралашпайт. Пенде өзү эки пенде бири-бири менен чечишип алыш керек да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, тоба кылганда, тоба кылдым мен Кудайым кечирсин деп кайра дагы эле ошол иштерди жасаштан тыйылыш керек. Анда сиздин тобаңыз тоба болбойт. Ошол 3 нерсеге бекем болуш керек. Аллахтан истигфар сураш керек. Мисалы, сиз арамдан кесип кылып койдуңуз. Я Аллахым, эми ушул арамга кадам баспаймын, арам иш жасабаймын. Өзүң кечиргин дейсиң. Анан не себептен жасадым экен деп өзүң өкүнүп, Аллахтан кечиримини сураш керек болот. Аллах Таала ушул улуг айларда жасаган амалдарыбызды кабыл кылсын. Эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылып, курук доомат, курук жалаалардан өзү сактасын. Кабыр азабынан, тозок азабынан Аллахым өзү сактасын. Шайтандын жамандыгынан, душмандын жамандыгынан, көрө албагандардын хасадынан, хасад кылып кызгангандардын кызганычынан Аллахым өзү сактасын. Ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika.